Саламатсызбы, юрист? Жакында балам армияга кетти. Кыргызстан негизи көп улуттуу калкпыз. Башка улуттар деле биздин армияга барса болобу? Же кыргыздар эле барабы? Себеби мен жалаң кыргыз балдарды көрдүм. Алар деле биздин мекенде жашап жаткан соң барыш керек го. Сурооңуз туура, албетте барыш керек. Мекенди коргоо бул ар бир Кыргыз Республикасынын жаранынын, жигиттеринин бул ыйык парзы, ошол эле учурда милдети. Парз эле болуп калбай, бул милдет дагы. Анан сиз айтып аткан эмне үчүн кыргыз эле улуттагылар? Эми бул кайсыл жактан алдыңыз суроону мен билбейм, бирок чындыгында мен өзүм дагы аскер кызматында кызмат өтөгөнмүн. Менин бир ошол чогуу ар улуттун өкүлдөрү бар болчу. Кыргызстанда канча улуттар бар болсо, ошолордон азыраак болот албетте. Анткени алардын саны аз болгондуктан аскер кызматында да бир аз азыраак болот. Бирок мен ошого карабай сиздин сурооңузга так жооп берип кетейин. Аскерге баруу улутуна карабайт. Анын улуту эч кандай маселени чечпейт. Демек, Кыргыз Республикасынын жараны, Кыргыз Республикасынын бардык жарандары ал улутуна карабай кызмат өтөөгө милдеттүү. Демек, Кыргыз Республикасынын ар бир жараны ата мекенди коргоого, аскер кызматын өтөөгө, албетте кээ учурлар катталган. Алар баягы альтернативдик деп айтабыз. Ал ден соолугуна байланыштуу мүмкүн. Ал үй бүлөлүк баягыда шарттарга байланыштуу болушу мүмкүн. Ошондой учурларды кошпогондо, демек, ден соолугу жакшы, 18ге мындай жаш курагы 18ге жеткен, 18ден жогору, мындай ден соолугу жакшы аскер кызматына жарактуу жарандар улутуна карабай ар бир жаран аскер кызматына барууга милдеттүү.